Акыркы күндөрү коомчулуктун назарында турган Кара-Суу районундагы Кемпир Абад суу сактагычын Өзбекстан өлкөсүнө өткөрүп берүүгө байланыштуу УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин Савай айылынын тургундары менен болгон жолугушуусунун жыйынтыгы тууралуу аталган комитеттин басма сөз кызматы билдирүү таратты. Эскерте кетсек, 26 мартта Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында Камчыбек Ташиев Кемпир Абад суу сактагычы Өзбекстандын башкаруусуна өткөнүн айткан. Эки өлкө суу сактагычынын плотинасын Өзбекстандын аймагы деп калтырып, аны суу ресурстарын чогуу пайдаланмай болушкан. Мындай протоколго Ташкент шаарында өкмөттөр аралык комиссиянын жыйынтыгында кол коюлган. Протоколго ылайык кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасынын тактала элек тилкелери боюнча бардык маселелер алмашуу принциби менен такталганы айтылган. Буга байланыштуу Савай айылынын тургундары бир нече күн мурун боз ий тигип, нөөмөт менен күзөттө турушуп, 50 гектар жерди Өзбекстанга берүүгө наразылык билдирип, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Камчыбек Ташиевдин келишин талап кылышкан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 19 апрелде Кемпир Абадтын жанынан 50 гектар жерди Өзбекстанга берүүгө каршы чыккан тургундар менен жолугушту. Биздин комиссия, мен жетектеген комиссия Өзбек Республикасына барып, эң ыңгайлуу, эң пайдалуу келишим түзүп келдик. Эгерде бул келишим кайсыл бир деңгээлде бузулуп кете турган болсо, анда ошол жердеги баягы 10 миң деген апалардын, айымдардын, жаш балдардын, эл журттун көз жашы ошо бойдон төгүлүп дагы кала берет. Ошо бойдон дагы тура берет. Камчыбек Ташиев эл менен жолугушуу учурунда жер сатылып кеткени жөнүндө чагымчыл маалыматтарды таратпоого чакырды. Сурады булар бизден 100 гектар, туура. Анан биз башында мен болуп, жак башкаларыбыз болуп, башында кандай болуп келип, Кара-Суу районунун госрегистриге келип, облустун заң губернатору келип айтты, 100 гектар болсо деди, о, элдин агроторуна чейин чыгып кетет. Болбойт деди. Андан ошондо мына водохранилищенин тегереги гана ушуна кирет деп кайтты. Ушул гана сөз. Ушул сөз. Муну болсо баягы алиги ушакчыларың 100 гектар берем дептир, анан кийин дагы 50 гектарга түшүп калды. Кандай акым жок. Ошо 50 гектарды дагы биз алмаштыруу жолу менен гана беребиз. Ушунун жүрүшүндө Савай айыл округунун тургундары Кемпир Абад суу сактагычынын аймагындагы суу ресурстарын мал жайытын бөлүштүрүүгө байланыштуу бир катар маселелерди көтөрдү. Суу сактагычынын жанында 50 гектар жерди Өзбекстанга берүү боюнча протоколго өзгөртүү киргизүүнү талап кылышты. Жолугушуунун жыйынтыгы боюнча Кемпир Абад суу сактагычынын жанындагы Шарихан-Сай каналынын башталышындагы 20 гектар жерди номер 34 протоколдо көрсөтүлгөн 50 гектар жер менен алмаштыруу мүмкүнчүлүгүн кароо чечими кабыл алынды. Камчыбек Ташиев өзбек тарап менен кезектеги сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, Ынтымак айылындагы калган 30 гектар жерди өзүбүздө сактап калуу маселесин талкууламакчы. Кол койгон протоколубузда 50 гектар деген жерди алмашууну ушундай бир өздөрүнүн туура эмес көрүшкөн. Жана ошол боюнча мени чакырышты, бүгүн келип ошол эл журт менен жолугуштум, эл журт менен акылдашып баарлаштым. Жана ушуну маселени бир туура элге дагы ылайыктуу, кызыкчылыгына да ылайыктуу кылып чечкенге бир жол таптык деп эсептеймин. Эми ушул тапкан жолубузду биз Өзбекстан Республикасына барып, Өзбекстан Республикасы менен мен ойлоймун аларга түшүндүрүп, алар менен акылдашып, макулдашып, ушул мамлекеттик кызыкчылык үчүн, эки мамлекеттик кызыкчылык үчүн чечим кабыл алабыз деген ойдомун баштап. Анан азыр 560 миллион сом тууралуу айтып бир 564 миллион. Өзүңөр жакшы билип болгондой, ушул 12 жылдан бери биздин мамлекетибизде бир да погранзастава курулган эмес экен. Быйылкы жылы 5 погранзастава курулду. 200 ошол погранзаставаларга 200 личный состав келип атат. Андан сырткары жылына ушуга чейин 12-15 километрге гана торзунда тартылса чегара. Быйылкы жылы 150 километрге тартылган акча бөлүндү. Ошонун негизинде 564 миллион сом акча бөлүнүп, азыр ушул иш кызуу. Камчыбек мырза, ошондо 50 гектардын ордуна 20 гектарды алмаша турган болуп атабызбы? Эми азыркы элибиздин суранычы ушундай болуп атат. Биз 50 гектар алмашайлы деп протокол кол койгонбуз. Эми элибиздин суранычы боюнча ушул жерде жашоочулардын, жергиликтүү жашоочулардын өтүнүчү боюнча ушуну 20
гектарга чейин азайтууну биз аракет кылабыз. Ушуну аракет кылып, коңшу мамлекетибиз менен сүйлөшүп чечебиз деген үмүттөмүн. Анда кайсы ошондо 20 гектар жерди биз бу жерден берсек, биз бул жерден 20 гектар жерди берсек, демек башка жерден, өзгөн районунан 20 гектар жерди алабыз. Алмашуу гана жолу менен болот. Расмий Ташкент буга макул болбосочу 20 гектар. Мен ойлоймун, Ошондой эле Ташиев суу ресурсу тургундарга толук жеткиликтүү болоорун убадалаган. Тагыраак айтканда, жергиликтүү тургундар балык уулап, суу алып, мал сугара алышат. Бул протоколдо өзүнчө пункт менен бекитилген.